Мен мисалы bir күндө 3 пациент көрөм. Андан ашык көрбөйм. Даже кээде 2 пациент көрөм. Мисалы мен өзүм кички кезимде мындай стоматология эмне экенин билбей эле чыгмагам да. Баардык стоматологдорго таасир этти. Себеби дегенде биз ошол адамдын өмүрү менен, ден соолугу менен алышабыз. Алтын тиш деген нерсени көбүрөөк жасатып калыштыбы? Же убагында ак тиш мода болуп атат деп калды эле. Азыркы учурдагы мода болгон тиштердин түрү кайсы? Ошол ар бир пациенттин мындай эмесине, характерине жараша мамиле кыласың. Ошол менен тиш оорулар да көбөйүп жатат. Ата-энелерге айтат элем, эч коркпостон ошо балдарыңыздарды кичикейинен келип герметизация деп коет. Атайын ошо постоянно тиш чыкканда тиштери быдырлап болот аябайчы. Ошолорго акырын герметизация формулап коет. Болду, ошо менен кариес болбойт да. Таза тиштерин суурутуп, алтын тагыныш керек. Обточка деген мындай тишти көп өгөлөнбөйт. Жандай керамика, алтындарга алар уже нервтерин алыш үчүн тишти көп өгөлөп, ар бир кардарым келгенде биринчи ошо финансылык жагын карайм. Акыл азуу негизи 70% жуунат. 3 пациенттен ашык калсам, уже мен работалардын качествосы начар болуп калышы мүмкүн. Маңдайкы иштерге мен негизи арзан жасабайм чынында. Катуудан тиш, жумшактан ич оорубасын деген сөз бекер айтылбаса керек. Көпчүлүгүбүз эле тишибиз ооруса да ушул стоматологдорду көздөй жүгүрөбүз. Азыркы учурда алардын орду кандай кызмат аткарууда, деги эле коомдогу болгон нерсе аларга таасирин тийгизген жокпу деген суроого бүгүн биз тиш доктурлардын катарын толуктаган Бексултан мырзадан жооп алабыз. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Иштериңиз жакшы? Жакшы. Эке, бирөөсү Астананы аттап киргенде эле дал ушул ишкананын биринчи тазалыгына көзүбүз түштү. Андан сырткары баардык нерсе заманбап, азыркы учурдагы талапка ылайык экен. Качан болду бул жака келгениңизге, андан сырткары дагы ушул дүйнөгө аралашканыңызга канча жылдын жүзү болду стоматология дүйнөсүнөн? Мен өзүм ошол стоматологияга аралашканыма 5 жыл болду, стажым. 5 жыл стажы бар. Мен бул жака именно бул клиникага келгениме 1 айдын жүзү болду. Буга чейин кантип иштешсиз? Буга чейин Сокулукта иштешмиз. Сокулукта аял жакта частный клиникада иштешмин. Азыр кандай болуп атат? Азыр бул жакта мен өзүм иштетем, бул клиниканы. Кабинетте өзүм иштетем. Бул жакта только өзүмдүн пациенттерим. Ошондой. Сиз менен жакын тааныша, кайсыл жактан? Мен өзүм тааныштырып кетсем, мен Нарын областынан болом. Нарын областынын Актал районунун Баетов айылынан болом. Ошол жакта чоңой өскөм. Азыркы учурда ошо Бишкекте ошол клиникада иштейм. Эмне үчүн стоматологияны тандадыңыз? Мен негизи өзүм медик болгум келчү, бирок именно стоматолог болдум деп ойлошмосмун. Бирок ошо медик тарабынан кызыкчумун. Анан ошо үйдөгүлөр, тайжелерим ошо стоматология жагына тапшыр деп ушул специалистти тандап беришкен. Мен дагы ошо дароо ойлонуп ошол кесипти тандадым. Адамдардын ишеничине киришти эле кыйынбы бул кесиптин аркасы менен? Именно ушул стоматология эмесинде адамдардын ишеничине кириш өтө кыйын. Жакта ошо психологго көнүп каласың, адамга кандай сөз, ар кандай пациент келет, ошол ар бир пациенттин мындай эмесине, характерине жараша мамиле кыласың. Бирөө оор болот, бирөө жумшак болот. Ошого жараша мамиле кылып, консультация ошого жараша берем да. Консультацияны ошо пациенттин өзүнө жараша беребиз. Көпчүлүк эле баягы азыр өзүңүз көргөндөй эле коомдогу болгон нерсе бул таасир этип окшойт, анткени көрүнгөн жерге жайгашкан стоматология бөлүмдөрүнө кирбей калышты, барбай калышты. Силерге да таасир эткен жокпу? Бул албетте кичинекей кыздын өлүмүнөн кийин. Ал жөнүндө айта кетсем, баардык стоматологдорго таасир этти. Себеби дегенде биз ошол адамдын өмүрү менен, ден соолугу менен алышабыз. Биздики ошол тиштер негизи ошол адамдын бир организми да. Тиштер адамдагы организмдин эң бир себеби да. Бул ошол адам кызга бизге аябай эле таасир этти. Биз ошол
негизи пациенттер менен иштегенде ар бир баардык нерсени карап, жөө оорусун карайбыз. Аллергияга жиберебиз, атайын аллергия центр бар. Ошол жака жиберип, анан анестезия колдонобуз. Алышкы дагы замандан талаанат көп эле тишке байланыштуу мурда эсиңизде болсо керек, ооруп барса эле жууп салышчу. Бирок азыр аны тишти сактап калууга көбүрөөк аракет кылып калышты. Эмнелер өзгөрүүдө дагы болсо? Бул ошо азыркы күндө ошо стоматологиянын мындай актуалдуулугу өсүп жаткан учуру, анткени ошо менен элдер да көбөйүп жатат. Ошо менен тиш оорулар да көбөйүп жатат. Мурун ошол билимдик, техника заманбап болбосо керек. Мисалы биз кички кезинде стоматология экенин билбей эле чыккан. Азыр болсо ошо баардык нерсе өнүгүп өсүп келатат. Кыскача айта кетсем ушундай. Жакшы. Азыркы учурда көпчүлүгүнүн эле эң маанилүү болгон бул брекет темасы. Брекетти канча жаштан баштап коюш керек, андан сырткары анын зыянын тапкандар дагы көп экен. Өтө аш жасамакан аралашып, арыктап кеткендер дагы бар. Брекеттин пайдасы жана зыяны. Стандартуу катары ушуну баса белгилеп берсеңиз. Брекеттин негизи эч кандай зыяны жок. Брекеттин пайдасы гана бар. Жанагындай челюсттарды, прикустарды түзөйт. Зубный рядтарды түзөйт. Негизи көбүнчө ошо зубный рядтарды түзөшөт деп ойлошот, бирок брекетте челюсттарды түзөйт. Челюсттардын атайын белгилери бар, ошондой. Атайын норма прикустар бар. Ошол прикустарды түзөш керек. Эң негизги себеби прикуста. Анан зубный ряд болуп келет. Кээ бирөөнүкү прикус алдыга читтелет, кээ бирөөнүкү артка читтелет. Тубасы ошондой болот да. Анан зыяны эч кандай жок. Болгон башында бир аз ошо тамак аштан жегенде бир аз кыйналышы мүмкүн. Башында брекет койгондо бир 3-4 күн кичине ооруйт. Анткени ошо жаак сөктөрдөн тиш ордунан жылат да. Ошондо дуга деп коет, ошол дуга тиштерди түзөйт. Ошол тартканда анан тиштер бир аз кичине ооруйт 3-4 күн. Андай уже нормально. Айтып калдыңызбы, бул челюсттарды түзөйт деп, же аны кыйшытып да коюшу мүмкүнбү, мисалы үчүн? Анча көңүл албагандары. Ал жерден врачтан болот. Эгер врач жакшы эмесе түзөлөт, эгер врачебный ашып болсо, наоборот болуп калышы мүмкүн. Эң негизги сложный ошол прикуста, брекетте. Зубный рядтарды түзөш оңоюраак болот бир аз. Эң негизги сложный ошол прикус. Мисалы үчүн брекет жаңадан тагышып, бат эле түздөлүп калып, баягы ачык жерлеричи, анан бат эле чечип салса болобу? Негизи анын мөөнөтү канча болуш керек? Эң жакшы суроо болду бул. Негизи брекет койгондо ошо түзөлөр менен сложностько жараша болот. Ал эменин ошо класстары болот, атайын прикустардын. 1-класс, 2-класс дегендейчи. Анан ошо класстарына жараша, сложностуна жараша башым болот. Кээ бирөөнүкү сложный болот, эң башым бүткөнү бир 6 айда бүтөт. Эң башым бүткөнү, эң кеч бүткөнү 2 жыл, 2,5 жылга созулуп кетет. 1,5-2 жылга созулат. Жагындай прикустары, кыйшыктары. Эгер тиш эле өзү эле кыйшык болсо, анда ал 6-7 айда бүтөт. Жа ортосу ачык болсочу? Ошо 6 айга болот. Бирок ортосу ачыктарды бат эле, мисалы үчүн 1 ай, 2 айга жетпей эле жабылып калат экен да. 1 ай, 2 айга жетпей жабылат. Чечсе болот, бирок кайра ажырап кетиши мүмкүн. Ал чечкенден кийин жаак суу катырыш керек. Тиштер жаак сууга катырыш керек. Анан зыра чечкенден кийин уже кайра ажырап кетет арткачы. Ошо чечкенден кийин ретейнер деп коет. Тиштин аркасына ошо тиштерди камап турат, жаак сууга бекитип. Аны менен бир 6 ай жүрөт. Болбосо капа кийишет. Атайын ошо слепак алып, моделин алып, капа кийишет ретейнердин ордуна. Бирок көбү капа кие алышпайт. Кичине ретейнер удобныйраак болот. Ретейнер кийишет. Жакшы. Ал эми мындай жасатам дегендер көп, бирок айланып келип эле акчасынан да калабыз да. Эмнегедир брекеттин дагы акчасы кымбатыраак. Же ошончолук эле материалы бизде жокпу? Канча кымбат болду? Азыркы күндө бизде жок дегенден алысмын. Анткени азыр баардык эле нерсе жетиштүү. Кымбат, арзаны деген бул ошо брекет бөлүнөт. Самолигирующий, металлический болуп бөлүнөт да. Дагы самолигирующий кичине кымбатыраак болот. Анткени себеби ал мисалы брекет койгондо пациент бизге бир
эмете бир айда бир келип тиркекке коррекциялачы. 2 жумада бир коррекция кылып тарттырып тиркек тиштерин түзөтүпчү. Самоликурийщик болсо ал келбейт пациент. 2 айда бир келип коет. Ал өзү самоликурийщик өзү эле түзөп турат да, ат айткандай өзү түзөп турат. Болгон 1-2 айда келип эле ошо дугасын алмаштырып турат. Металлический бирикинде простой брекеттер кичине алар арзаныраак болот, бирок ага мындай бачым келип турат да 2 жумада. Коррекция кылып тиштерин түзөп турган. Эң кымбаты канча сом болот? Эң кымбаты баасын ар кимдики карагандай. Сиздин баа? Биздики эң кымбаты 30 000 болуп калат. Демек, бир эле асты эле же үстү дагы эки кошкондо? Асты. Демек Самоликурийщик 30 000ден 60 000 деп бир коюп кетсиң да, мисалы үчүн тишинин. Ошондуктан баягы жаштайыңан баштап тишке көбүрөөк кам кур дейт да, бирок биздин кичинекей кезибизде ал нерсеге басым жасашчу эмес да. Анткени биз качан болбой калганда же болбосо такыр чирип түйүп калганда барабыз го. Ушундай адамдарга кандай кеңеш берет элеңиз? Балким жаш ата-эне статусуна ээ болгондорго балага кантип тишти сактоого жардам бериш керек? Ооба, азыр ошо эң негизгиси, мисалы мен өзүм кичикей кезимде мындай стоматология эмне экенин билбей эле чоңойгом да. Мурун ошо азыркы бүт баардыгы уже тамак аштан да зависит этет да. Мурун биз мындай натуральный тамактар жечүбүз, жарма, нан, ушундай үйдөн жасалган, колго жасалган ата-энесинин колунан тамак жечүбүз. Азыр жанагындай кола, чипсы, ар кандай эменин баарын жеп атпайбы. Ошол жегенде тиштеги фиссуралар бар. Именно ошо кичикей балдардын тиштери мындай фиссуралар быдыр көп болот фиссураларындачы. Ошолорго тамак аштар туруп калат. Тургандан кийин ал ошо туруп налет болот. Налеттен камин кариес болуп дальше өсүп кетет да. Ошон үчүн мен ата-энелерге айтат элем, эч коркпостон ошо балдарыңыздарды кичикейинен келип герметизация деп коет. Атайын ошо постоянный тиш чыкканда тиштери быдырлап болот аябайчы. Ошолорго акырын герметизация формулап коет. Болду, ошо менен кариес болбойт да. Ошентип кичикей балдар алдын алса болот. Негизи эле ошол биз кыргыздар ошо дайыма жок калганда же ооруганда келип атпайбызбы? Так мындай алдын ала алсак, ошо чөнтөккө дагы кичине эме болот, удобный болот, аз кетет. Өзүнүн ден соолугуна дагы жакшы болот. Жакшы. Негизи эле бул жумуштун аркасы менен азыр мынакей борборубузга келгениңизде, центрге дейин, аз эле 1 айдын жүзү болуптур. Буга чейин соңку черкесинде иштечүбүз. Кардарлардын саны азайып кеткен жокпу? Жер алмаштырганга жараша. Азыр эми замандын эмеси болуп калды, өнүгүп өскөнүбүз. Менде Instagram баракчам бар. Мен өзүмдүн пациенттерим бүт ошол жакта бар, көздөр көрүп турат баардык. Мен Instagramга бүт работаларымды киргизип турам, до после кандай лечение болду, баарын ошол жакка киргизип турам. Менин пациенттерим бүт ошол жактан келет. Жана ошондой мен өзүмдүн пациенттерим бүт ошо Instagramда баардыгы бар, ошол жактан жазып турат. Демек, Instagram аркылуу дагы келип болот экен. Анан сапары дагы да болсо дагы мурдагыдай алтын тиш деген нерсени көбүрөөк жасатып калыштыбы, же убагында ак тиш мода болуп атат деп калды эле. Азыркы учурдагы мода болгон тиштердин түрү кайсы? Мурун тиш деген мода болду эле, алтын тиш. Мурун ошо алтын тиш мода болуптур. Биздин ошо ата-энебиз айтып калышат, ошо таза тиштерин сууртуп, алтын тагынышкан. Эми азыр болсо мода десем, азыр винир, циркон, ошолор жакшы. Алар мындай мурдакыдай көп обточка болбойт. Обточка деген мындай тишти көп өгөлөнбөйт. Жандай керамика, алтындарга мындай алар уже нервтерди алыш үчүн тишти көп өгөлөп анан салышчу да. Азыр ошо циркон, винилерге болсо эч кандай нервтер алынбайт, тиш живой болот. Просто кичине баягы эмеге место даярдап өгөлөп туруп анан кийишет. Демек оңой болуп калыптыр да. Келген кишилердин жаштары кандай? Биз бирок бул жаштар көбүрөөк келип баштады, мисалы үчүн ошо тиш салдырууда, тиштери калбай калгандардын катарын толуктагандар. Андайлар көп. Мен ошо ар бир кардарым келгенде биринчи ошо финансылык жагын карайм, ошого жараша сунуштайм. Анан ошо маңдайкы тиштерине көбүнчө циркон сунуштайм. Циркондун себеби свети да жакшы алат тишке. Анан тишке отурушуна, десна бийлөгө отурушуна жакшы болот да. Ошондо мындай тамак аштабайт, ичинен чирибейт. Анан акчасына бир аз карап, артка азуу тиштерине керамика сунуштайм. Керамика циркондон кичине арзаныраак.
бирок ал деле ошондой өгүлөнөт ал деле. Азуу деп калдыңыз, акыл азуу боюнча сурайынчы. Акыл азуулар эмне кандай чыгат? Бирок акыл азуу чыкканда акылым кирип калыптыр, эми бүгүн көп нерсеге башым жетет деп анча-мынча тамашалап калгандар бар, бирок ошону бат эле суруп салгандар көп, Анын бизге пайдасы барбы негизи? Акыл азуу негизи 70% жулунат. Себеп дегенде акыл азуу ошо көбүнө мындай чыкканда ударение зуб мудрости деп коет муну. Чыкканда көбүнкү түз чыкпайт. Мындай кыйшык чыгат да. Деснага мындай жатып алып чыгат. Белки тишти мындай түртүп чыгып калат, кээ бирөө вообще эле мындай жатып калат. Ошолор көбүнчө жулунат. Кээ бирөөнүкү мындай жагы чоң адамдарга түз чыгат. Алар дарыласа болот. Корендерин көрөбүз, рентгенден компьютерный томография деген бар, 3D. Ал артынан капталган мындай любой положениеде көрүп алса болот да, бурдакыдай эле рентгенге тартып бир эле сторонасын көрө албайт. Ошо КТдан баардыгын көрсө болот. Корен кандай жайгашкан, дарыласа болобу, болбойбу. Анан ошого жараша диагноз коюп, анан дарылайбыз. А так негизи көбүнчө ошо 70% жулунат. Жакшы. Эң келген кадрлардын катарында октагандар биздин анча-мынча шоу чөйрөсүндөгүлөрдү да көрүп калдык. Instagram барачаңыздан жарнама иретинде чакырып атасызбы, же өздөрүнүн каалоосу менен келгендерби? Жакшы. Мен негизи ошо шоу чөйрөсүндө тааныш байкелерим бар. Ошолорго жазап, ошолор аркылуу келип жатышат. Эми өзүңүз жакшы билгендей эле көпчүлүгүбүз стоматолог дегенде эле аябай мындай акча деп чакырган киши катары эле билебиз, баардык нерсеси кымбат. Сиздин эмне деп коет эле прайсыңызды бир сурайын. Эгерде келем дегендер болсо, тишти тазалатууга бир көрүңүз, ошонун баарын көрүү, текшерип, консультация берүү жалпысынан канча акча турат? Негизи баардык нерсе акчага жараша болот. Жумуштун качествосу дагы кыргыз айтат го. Арзан тамактын тузу татыбайт. Ошондой эле бизде деле акчага такалат баары. Анткени биз ошо жакшы жасаш үчүн материалдардын жакшысын алабыз, кымбаттарын алабыз. Анан шашпай, ошол акчаны актап алып, мен мисалы бир күндө 3 пациент көрөм. Андан ашык көрбөйм. Даже кээде 2 эле пациент көрөм. Анткени себептен мен ошо пациенттин ошо акчасын алып аткандан кийин мен ошого татыктуу жасап беришим керек да. 3 пациенттен ашык калсам, уже мен работаларым качествосу начар болуп калышы мүмкүн. Мен ошон үчүн күнүгө 3 эле пациент көрөм. Прайс десеңиз, адамдардын чөнтөгүнө ылайыктуусу дагы бар, кымбаты дагы бар. Мен келгенде сунуштайм. Кымбаты мындай болот, арзаны мындай болот. Арзан жасасаңар мындай болот, кымбатын жасасаңар мындай болот деп. Жана ошондой эле мага көбүнчө ошо перелечение деп коебуз бизде. Мага көп ошондой келет. Арзан жазаткандар, мисалы рентгени жок эле жазаткандар бар мисалычы. Ошолор келет, лечениялары жакшы болбой калган, каналдары толбой калган. Ошолорго айтат элем, ушундай акчадан качпай келсеңиздер болот. Жана ошондой эле алдын ала алып, оору электе эле кариес түшкөндө келсеңиздер болот. Баалары ошо реставрация деп коет. Мен реставрация жасайм пломбалар менен. 3000ден 5000ге чейин бар. Андан кымбаттары да бар, 8000ге чейин. Основном менде көбү 3000ден 5000ге чейин жасашат. Демек бирөө жасаган ишин сиз кайрадан оңдоп түзөп анча-мынча. Андай да көп. Менде почти 80% жумушум ошол. Перелечениялар келет, пломбасы түшүп калган, же дарылаган тиши ооруп калган. Пломбалары кебетеси келип саргарып калат, пломбалар. Ошолордун кайра жаңыртып, көбүнчө маңдайкы тиштер да. Маңдайкы тиштерге мен негизи арзан жасабайм чынында. Арзан мен көбүнчө маңдайга 6000ден 5000ге чейин жасайм. Себеп дегенде маңдайкылар кичине сложный болот. Светин чарыш керек эң биринчи. Формасын чарыш керек. Ошого кичине убакыт көбүрөөк кетет. Жакшы, демек кимде ким да ошол тиш боюнча суроо талабы болсо, анда түз эле сизди көздөй келе берсе болот. Биз адрестердин баардыгын жазып коебуз. Андыктан келиңиздер дейли, Бейсултан мырзанын дагы да болсо эмгегине күбө болуңуздар. Сизге дагы бир ийгиликтерди каалайбыз. Азыр эми бир кабинетте иштеп жатсаңыз, алдыдагы пландарыңызды сурайлы дагы, анан негизи жыйынтыктайлы. Алдыда дагы кандай пландар бар? Кандай келген пациенттер үчүн жеңилдетүүлөр бар ошолор боюнча?
алдыда буюрса, Кудай буюрса ошо Бишкекке ушул жакта кызмат кылабыз. Пландарыбыз буюрса ошо заманга ылайыктуу технологияларды сатып алайын деп жатам. Буюрса дагы мындай келген пациент эч мындай нааразы болбой, ошо мага келген пациенттер мындай күлүп чыкса деген пландарым бар. Сонун ар бир айымдан, ар бир мырзалардан тишин агартып, жакшына кайрылып жасалганга дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса дагы да болсо көптөгөн суроо талаптар эгерде биздин комментарий бөлүмүндө жазса, андан да жооп алганга аракет жасайбыз. Ийгиликтер каалайбыз. Жок, сиздерге дагы ошо салатыга ыраазычылык билдирем. Ишиңиздерге ийгилик, жалпы жамааттарга чоң ийгиликтер каалайм.